Салам достор, бүгүн перфекционизм жөнүндө сөз кылабыз. Негизи эле мен көптөгөн адамдарды кездештирип келем. Мен перфекционистмин деп аябай бир мындай сыймыктануу менен айтышат да. Албетте бир карасаң, бул жаман эмес сапат сыяктуу. Анткени бул адамдар көбүнчө иштин майын чыгара, акырына чейин кынтыксыз кылганга аракет кылышат. Эмнеси жаман деген суроо келет да. Бирок бул нерсе акырындык менен адамды аябагандай талкалайт. Адамды керек болсо ушунчалык бир эмоционалдык түгөнүүгө, апатияга, дистресс абалына алып келе турган сапаттардын бири. Ошондуктан эгер сизде перфекционисттик бар болсо, анда тез арада бул нерсе менен иштешиңиз керек. Анткени бул адамдар дайыма бардык нерсе, ар бир деталь, бүт баары кынтыксыз, идеалдуу, ойдогудай жеткилең болушу керек деп талап кылып атып, ал нерсе жашоодо болбойт. Анткени аны курчап турган чөйрөдө ар кандай типологиялар бар, ар кандай адамдар бар. Кээ бир адамдарга мисалы кайсы бир пардонун өңү маанилүү деле эмес, кээ бир адамдарга кайсы бир деталь анча деле роль ойнобойт, перфекционисттерге ошонун баары маанилүү болуп атып, акырында өздөрү чарчап калышат. Перфекционисттердин 3 түрү бар экен. Булар биринчи өзүнө багытталган перфекционисттер экен. Мындайча айтканда, алар өздөрүнө аябай бийик талаптарды коет экен да. Мындайча башкача айтканда, өздөрүнө катаал. Мен баланчадай бул нерсени ушундай гана кылышым керек. Мен мындай кылбасам, анда менин мындайча айтканда Сейил деген атым өчсүн дегенге чейин барышат экен. Ал эми экинчи түрү болсо башкаларга багытталган. Алар башкалардан ошол жеткилеңдикти талап кылат. Башкалардан идеалдуулукту талап кылып атып, ортодо көптөгөн мамилелер курайт. Керек болсо ошонун айынан үй бүлөлөр талкаланган учурлар бар. Ошонун айынан үйдө баланын психикасын жабыркатып койгон дагы ата-энелер бар. Анткени алардын перфекционисттиги башкаларга багытталган. Үчүнчү түрү бар экен, социалдык перфекционизм деп коет экен. Бул адамдар коомдон перфекционист, мындай идеалдуулукту талап кылган адамдар экен да. Мисалы, өзүнө өтө бийик талаптарды койгон перфекционисттер белгилүү, бардык тармакта, бардык сферада, керек болсо кийген кийиминде, жеген тамагында, кыскасы бардык жагынан өзүнө болгон талаптары бийик. Экинчиси болсо башкаларга карата перфекционисттер, булар көздөрү кемчиликтерди эле көрүп турат. Тигинин кебетесин мындай кийип алыптыр, тигиндей сөйкө тагынып алыптыр, түз эфири кантет, Мен ойлойм, бул нерсе мындай адамдар бул нерсеси менен чөйрөсүнө ушунчалык негативди алып келишет дагы, абдан жагымсыз. Мындай адамдардан оолак болгонго аракет кылышат деп ойлойм да. Ошондуктан бул нерсе менен да иштешүү өтө маанилүү. Бирок таң калыштуусу, кээде мындай да көрүнүш болот да. Өзүнө катуу талап койгондор кээде башкаларга андай талап койбошу мүмкүн. Башкаларга карата өзүнө катуу талап койгондой перфекционизмди талап кылбайт да. Же болбосо кээ бирөөлөр башкалардан талап кылынат, бирок өзүнө келгенде жумшак. Бул ар кандай формада болушу мүмкүн. Ал эми үчүнчү жанагы социалдык перфекционисттер жөнүндө айта турган болсок, алар мисалы мындай экен да. Өздөрүндөгү комплекстерди, өзүндөгү бир кемчиликтерди коомдон күтүп алып эле алар үчүн жооп берип, алар үчүн бир нерсени чечип, мисалы мен деген азыр бир совещание болгондо ушунчалык эл алдына чыкканда аябагандай укмуш сүйлөбөсөм, менин начальнигим мондай деп ойлоп калат. Же болбосо башкача айтканда, эл мен жөнүндө тигинтип ойлоп калат, эл мындай деп калат. Кыскасы, булар өзүнүн көйгөйлөрүн коомго проекция кылган адамдар да. Жалпак тил менен түшүндүргөндө, өзүндөгү проблеманын чагылышын коомдон көрөт дагы, анан ошону идеалдуулукту коомдон талап кылат да булар. Карасаңыздар, албетте азыр балким бул тема сизден алыс болгондуктан көбүрөөк деген бир ойлор калышы мүмкүн, бирок кандай болгон күндө дагы эгер сиз өзүңүздө ушул 3 түрдүн бирөөсүн байкап калсаңыз, тез арада бул нерсе менен иштешиңиз. Анткени кээ бир адамда тилекке каршы 3 түрү тең болот экен. Кээ бир адамдарда 2 түрү, ал эми кээ бирөөндө 1 болушу мүмкүн да. Бул эч кандай биздин жашообузда чындыгында пайдасы деле жок. Сизге ийгилик.